райондордо, шаарларда жергиликтүү мамлекеттик администрация 70 жаш Кутман курагын белгилеп жатса да, Абдыкадыр агай жумуш үстүндө. Жамааты менен кезектеги иш-чараны талкуулап жыйын өткөрүүдө. Антпесе кызматы өтө жоопту. Жакында көп убакытты аракеттер менен демилгелерди талап кылган Билим жана илим кызматкерлери профсоюзунун борбордук комитетинин төрагасы болуп дайындалган. Мындан улам чарчадым, чаалыктым дебей, дагы деле талыкпай жогорку жоопкерчилик менен эмгектенип, педагогдордун, илимпоздордун кесиптик укуктарын коргоо багытындагы жумуштарды илгерилетсем деген ниетте. Билим берүү профсоюзу Кыргыз Республикасындагы эң чоң кесиптик бирлик уюмдарынын бири. Өзүнүн карамагына 180 миңге жакын кесиптик бирлик мүчөлөрүн камтыйт. Кыргыз Республикасындагы бардык билим берүү уюмдары, мектептер, балдар бакчалары, жогорку окуу жайлар, илимий мекемелер де иштеген кызматкерлер бардыгы ошо профсоюздун мүчөсү болуп саналат. Ошол эле учурда журналисттер союзунун төрагасы катарында ишин улантууда. Бул кызмат күжүрмөндүктү, изденүүнү талап кылат. 2 жылбыр бир тизгинди колго алган каарманыбызга бул кызматы жүрөгүнө жакын. Себеби кесиби боюнча журналист. Абдыкадыр агайдын журналистикадагы кесиптик чыйыры 45 жыл мурда Советтик Кыргызстан гезитинен башталган. Кийин Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинде басма сөз сектор башчысы болуп эмгектенди. Журналисттер союзун 30 жылдан ашык убакыттан бери жетектеп, эл аралык уюмдар менен тыгыз байланыштарды түзүп, кыргыз журналистикасынын өнүгүшүнө, сөз эркиндигине зарыл болгон бир топ иш-чаранын башатында турду. 1992 жылы жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамды иштеп чыгуу жана кабыл алуу боюнча жумуш тобунда болуп, бир топ сунуштарын берди. Азырда мыйзам колдонууда. Бул аракеттердин натыйжасы жаман эмес. Жакында уюмдун съезди өтүп, анда да олуттуу маселелер каралмакчы. Абдыкадыр Султанбаев кыргыз журналистикасындагы 30 жылдан ашык эмгек жолунда демократиялык басма сөздүн өнүгүшүнө зор салым кошту. 1997 жылы Султанбаевдин демилгеси менен журналисттердин кесиптик этикасынын кодекси кабыл алынды. Басма сөзгө эч кандай цензура жок. Басма сөз жаатындагы маселелер бардыгы мыйзамдар менен жөнгө салынган. Бул демократиялык коомдун айкын көрүнүшү болуп саналат. Азыркы эгемендүүлүк жылдарында бизде мынакей мамлекеттик жана көз карандысыздык жалпыга маалымдоо каражаттарынын таасирдүү жана күчтүү институту түзүлдү десек болот. Азыр басма сөздүн, журналисттик сөздүн коомдук процесстерге тийгизген таасири абдан сезилерлик. Журналисттердин айткандары, жазгандары, көрсөтүүлөрү, радио уктуруулары мамлекеттик бийлик органдары тарабынан эске алынып, алардын кабыл алган чечимдерине чейин таасири тийип жатат. Талыкпаган эмгеги, жигердүү иши жана демилгелүү сунуштары менен айырмаланган Абдыкадыр Султанбаевди тагдыр эгемендик жылдары жогорку кеңешке алып келди. Мыйзам чыгаруу бутагында 20 жылдан ашык эмгектенип, 5 жыл парламенттин аппарат жетекчиси, калган жылдары билим берүү, илим, маданият, спорт бөлүмүнүн башчысы, акыркы жылдары лингвистикалык экспертиза бөлүмүн жетектеп, аздыр көптүр жогорку кеңештин ишин уюштурууга, мыйзамдардын даярдалышына, кабыл алынышына салымы чоң болду. Акыркы жылдары лингвистикалык экспертиза бөлүмүнүн башчысы болуп иштеуде. Ар бир кабыл алынган мыйзамда кандайдыр бир деңгээлде биздин ошо лингвистикалык эксперттердин салымы бар. Себеби баягы редакциялык оңдоо түзөтүүлөрдү киргизүү, баягы кыргыз тилинин нормаларына ылайык келтирүү, ар бир мыйзамда биздин калемдин изи калды десем ашыктык кылбайт. Анан кийин мен жогорку кеңеште иштөө менин такшалуума, жетилүүмө да бир топ таасирин тийгизгендигин эч жашыра албаймын. Коомдук көп төгөн иш-чараларга
жөн эле катышыбастан аны даярдоого да, өткөрүүгө да бир топ салымдарым болду. Агайдын кубанычы да, сүйүнүчү да эң чоң байлыгы үй бүлөсү. Ул кыздарына татыктуу тарбия берип, учурда турмуштан ордун тапкан. Жубайы экөө 11 неберенин сүйүктүү чоң атасы, чоң энеси менен таята тайенеси. Абдыкадыр агай азырда жигердүү иштердин башында турат. Мындан улам талыкпай, өлкө үчүн эмгегин аябай иштей берерин айтат. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.